Ассаламу алейкум, урматтуу эже карындаштар, амансыздарбы? Максималдуу түрдө Москванын группалары менен Кыргызстандагы эже карындаштардын, тууган уруктардын бардык группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Мындан бир ай алдын ошол Минабар эжекебиз ошол үйдө отуруп чакан бизнес баштаптыр, анан мекендештерге бекер ушул бизнести үйрөтөм деп чагылдырган видеону тарттык элек. Буюрса 20дан ашуун эже карындаштар ошол жерден пастельный бельелорду оптум баада, бирүстүк болсо да оптум баада алып, 20дайы учурда иштеп атыптыр. Анан WhatsApp группасын жардамалап койдум эле. Аякадан 5-600 эже карындаштар катталыптыр. Сиздер дагы катталып коюңуздар. Толук калса экинчи группасын ачып коебуз, туугандар. Бизден алыстабай туруңуздар. Бүгүн дагы ошол бизнес идеялар боюнча маалыматтар берилет. Чакан кылып бардыгын түшүнүктүү кылып курстарды ачып коюптур. Башка областтарга чейин алып барып оюндар бар экен демекчи. Эжекебиздин өзүнөн угалык. Эжекеси кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Эл менен амандашып кенен маалымат беребиз. Салам, кайргыз элим, кандайсыздар? Мен сиздер менен саламдашканыма абдан кубанычтамын. Мен биринчиден айтарым, бизде бир ай башта бул Туркия боюнча товарларды алып келип саткан болсом, азыр Туркия жок. Мен азыр Ивановага болсо өзүм барып, прям өзүмдүн тиккен жерине чейин барып өзүм алып келдим буларды. Качествосы өтө сонун экен. ХБ 100% ХБ экен. Мына монда дагы полный жазуулары бар. Могул жерде Иванова деген жазуулардан бери полный ушул бойдон алып келдим. Анан бул жакта дагы бизде Казакстандан келген товарлар бар. Бул дагы материалы өтө сонун, ХБ, ана плотный экен. Бул жерде бир адамдык бар и эки адамдыгы бар. Бул пастель болсо биздин Иванова шаарынан келген пастель. Бул ХБ, мынакей 100% ХБлар. Бунун пастели азыр евро. 4 налычкасы бар, 2 70-ке 70, 2 50-ке 70. Бир простина, бир пододеяниги бар экен. Мына көрсөңүздөр дагы болот, материал аябай эле сонун ХБ экен, мынакей. Көрсөңүздөр болот. Анан бизде азыр ушул убакытта бизде азыр акция болуп атат. Бул акциялар болсо, мынакей. Бул жакта одеялы менен 2 налычкасы, бир простинасы менен ошол одеялдар бүгүн бизде акция болуп 1800дөн сатылып атат. Мисалы үчүн мен бүгүн эле алып келген заказымда бир коробкада 24 штук болгон болсо, ошонун 2 штугу калды, калганын мына мондой кылып сатып, аттарын ар бирине ушуну алып жазып коюп койдук. Буюрса булар эртең доставкага чыгат булардын бардыгы. Материалдар өтө сонун, плотный, ичи аябай жумшак экен, сырты вафлиный экен. Сизде доставка бар экен да, жа? Менде ооба, доставка бар. Метрого чейин 200 менен алып барып беребиз. Эмнеге дегенде платный, бесплатный деле кылып койсом болмок. Эмнеге дегенде пастелдер аябай оор. Менде эркек киши жок, менде кыз бала үчүн мен 200дөн доставка кылдырып койдум да. Анан бизден ким 20 штуктан жогору оптум баада алган адамга мен мондой Анжелика Кайратовнанын жаңы чыккан кремин подаркага беремин. Ушуну бүтүн бойдон. Бунун качествосы өтө сонун. Биз өзүбүз ачып, мен колдонуп атам. Бул перско экен. 18 плюс экен. Анан тырыштын астын алат бул. Тырышка жардам берет. Бул баягы суунун астындагы балырлар бар го, жашыл, ошодон жасалган кремдер экен бул. Аябай эле сонун экен, мен өзүм ушудан колдонуп атам. Бутылкасын көрсөңүздөр дагы, бул аябай эле Өзгөчө экен, а? Өзгөчө, мындай. Кыргызстандан чыгып атабы эми ушулар? Бул Кыргызстандан прям келип атат. Өзүнүн баасы 2,5 рубль. Ушуну кошуп бересиз? Ооба. 20 штук алгандарга? Ооба, 20 штук алгандарга ушуну кошуп беремин мен. Менден как подарок болуп калсын элдерге дагы. Анан алтындарыңыз дагы кандай, бекерби булар дагы? Булар алтын эмес, булар бужутерия. Бул браслеттер болсо өзүмдө деле бар. Бул как бөйрөккө пайдасы тие турган как браслеттер да. Ден соолукка пайдалуу. Мен ушуларды полный жакында орозо келатканга как подарка кылып берейин деп атам. 6дан жогору алган адамга 1 штук подарка кылып беремин. Жакшы экен, жакшы экен. Анан духилерибиз дагы бар. Бул дагы ошо Анжелика Кайратовнанын азыркы жаңы чыккан духиси бул дагы. Бул анан мондой кылып
куюп берип атабыз. 5 миллиграммдан куюп берип атабыз. Эмнеге дегенде бунун өзүнүн бутулкасы бул турушу 5,5 миң рубль болуп атат. Көтөргөнү дагы бар, көтөрбөгөнү бар. Ошон үчүн мондой кылып кичинекей кылып куюп берип атабыз да. Булардын баасы 800дөн. Анан эже бир адамдык постельный бельелер канча турат? Анан эки адамдыгы канча? Баларын айтып кетсеңиз, мына 1-2 штук алып өзүм үчүн колдоном дегендергечи. Айта кетейин, бир адамдык мына Иванованыкын мен айта кетчү боло турган болсом, мисалы үчүн мен ушуну 2500дөн сатып атам бир адамдыкты. Эмнеге дегенде качествосы өтө сонун экен. Алгандардан эч жалып түшө элек, бардыгы сонун, устопрак ХБ деп атат. 2500дөн дух спалкалар бар, алар 2700дөн. Евролор болсо, булар 3400дөн. Анан семени деген бар, баягы менин биринчи видеомдо тарткан эки позиционеги барчы. Ошолор азыр 3400дөн бизде бар. Дагы бир нерсени айта кетейин, мисалы үчүн эртең бүрсүгүн арапаго. Арапа күндө ким менен ушу постель ала турган болсо, мен 300 минус менен берем. Мисалы үчүн 2500 сомдук постельди мен 2200гө берем. Арапага роза кирип келатканга ошону кылып беремин. Жакшы экен. Бирок алгандар өкүнбөйт. Аябай сонун. Менен көп адамдар алып сатып атат. Өзүңөр айткандай 20 дагы уже жетип калган. Мисалы үчүн 65 жаштагы эле чоң эле эне үйдө неберелерин карайт да. Ошол эже менен алып эле 10 күндүн ичинде 15 000 сом пайда көрдү. Ал эже өзү келген жок, менин кызым доставка кылып жеткирди полный бардыгын. Ошол жактан өзүнүн пайдасын кошуп, ошол жактан сатты. 1 сом пул кетирген жок. Доставкага гана 200 рубль берди. Ошондой кылып эле берип эле өзү сатып жыйынтыкка чыгып атат. Анан дагы айтчу кетчү нерсем, метро Шелковскийде менин бир кызым бар, ал дагы үйдө лялечкасы менен отурат. Мына бүгүн эле 1 сааттын ичинде эле 900гө иштеди азыр. 900гө иштеди. Ана акция болуп аткандарды алып эле 900гө иштеген. Кече 1800гө иштеген, мисалы үчүн ошону чогултуп мен как неделяда бир берип коем да, өзү кааласа. Жок эже мага күндүк эле перевод кылып коюңуз десе, мен күндүк эле салып беремин. Аптага десе, мен аптага чогултуп баарын салып берип атам да азырчы. Жакшы жыйынтыкка жеткен адам аябай эле көп. Эми азыр сиздин видеоңузду, ушул видеону көрүп, курсуңузга катышкан болсо, сиздин сүрөтүңүздү алып, группаларга таратып, анан заказчысы келип, ошол оптун баады алып апарып сата берет. Ошондой мүмкүнчүлүктөр болобу? Ооба, туура. Курсуңузга катышкан адамдар, эми? Ооба, катышкан деле, мисалы үчүн жаңы баштайм ишти дегендерге деле мен жардам беремин. Мисалы үчүн ал эжелер, ал кыздар менен кандай кылып пайда көрдү. Өздөрү мисалы үчүн келип буну ташыган жок. Үйдө эле отурушту дагы, үйдө отуруп эле менен сүрөттү алды. Сүрөттү алып эле ошол өздөрүнүн группаларына, тууган уруктарына эле ташташып эле ошентип өздөрүнүн суммаларын кошуп пайда көрүшүп атат. Ушу 1 айдын ичинде уже алардын группасы дагы уже чоңоюп атат. Бир 71-жылкы эже бар, ал метро Кытай городдо жашайт. Ал эже дагы өзү келбейт, кызын доставкага чыгарат ал дагы. Ал эже өзүнүн почти как бизнесин ачты. Менен тапкан кирешесине 17 000 тапты, 17 000 эле уже 20 күн башта эле уже ал өзүнүн андай как бизнесин ачып, менен келип оптум алып, азыркы заматта уже 100 000ге чыгарып алды. Баштаганы 17 000 эле баштаган. Ал пайда менен көргөн, менен постель алган, ошонун пайдасын эле өзүнүн бизнесин ачып алды. Жакшы эже, мына көбүнө жардам берипсиз да. Ооба. Жакшы эле жыйынтыктарга чыгаргандарым, бирок сонун эле ошон үчүн дагы кызыккан адамдар аябай көп болгон үчүн мен уже курс ачып атам. Ооба. Онлайн бар, офлайн дагы бар. Кааласа тур бар. Ивановага барышат, Ивановага барышып мен өзүм апарам. Өзүмдүн как ипим менен ал жактан оптум тигип аткан цехка барып туруп өздөрү оптум баады алат. Просто ал жерде мен ипим менен алат, өтө сонун да, бул пайдалуу. Өтө арзан баада алса керек. Өтө арзан алат, тиккен жерде өтө сонун да. Ошодон эле алып келишип сатса болот. Мен өзүм барып келдим да, өзүм уже барып көрүп келдим. Анан турда эмне бар? Турдун ичинде бизде мисалы үчүн гостиница бар. Бекер.
1 сутка жүрөбү, 2 сутка болобу бекер. Грузчиктери полный бекер. Эч жандарын кыйнашпайт. Кайсы цехка кирбесин, барып ошол жерде эле мага мынанча деп туруп пулун төлөп коет. Грузчиктер өздөрү чогултуп, келтирип машинасына салып берет. Ошондой. Бирок ал жакта бир эле постель эмес. Пижама дагы бар, чачык дагы бар, женский кийим, мужской кийим бардыгы бар да. Ошолорду алып барып, мен как апарып көрсөтүп, бирок өзүмдүн ипим менен алып берсем, кыргыз элиме кыйла жардам болот да. Мисалы үчүн мына мен өзүмдү эле азыр айтып кетейин. Мынакей. Гостиницага барганда мондай сертификат берет мынакей. Бесплатный мо. Ушу менен барып жашашат. Мо гостиница менен. А бул болсо менин картам оптовый деген. Мынакей. Ушу менен барып, мен өзүмдүн ипим менен барып алып беремин. Бирок каждый вторник, четверг барышыбызга туура келет. Ал жакта өтө сонун акциялар болот экен. Андан дагы арзан алганга дагы жолдору бар экен. Жакшы эже. Өтө жакшы ишти кылапсыз чындыгында. Биринчи келгенде Турциянын жанагыларын сатат. Ооба, Турцияны уже унуттук. Уже Турция жок бул жерде. Бул жерде азыр Иваново менен эле Казакстан бар. Толук эле маалымат айттык окшойт эже. Ооба, толук эле маалымат айттык. WhatsApp'тан сүйлөшүп, калган билип аласыздар. Туугандар, ишиңиздерге ийгилик, жакшылык күндөрдө жолугалык. Анан эжекебиздин WhatsApp'ына жазган болсоңуздар, бассейн билип ала тургандар, сүрөттөрүн жөнөтүп бересиз. Ооба, мен жөнөтүп берем. Сүрөттөрүн жөнөтүп берип, тандап жана кылып ала бересиздер. Анан келем дегендерге мына Туская метросунда адресин азыр түндө калтырып коебуз. Келип үйүнөн деле көрүп кетсеңиздер болот. Чалып байланышып калганын сүйлөшүп аласыздар. Курстарына катышып окуйм дегендер катышыңыздар, пожалуйста. WhatsApp группаларын коюп койдум. Ал жактан катталып коюңуздар. Айыл кишилер бири-бири менен сүйлөшүп, мындай турганы жакшы WhatsApp'танчы. Зерикпей дегендей, ооба. Жакшылык күндөрү жолугуп, каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, группалар менен баардык контакттар менен таратып коюңуздар. Instagram'дан дагы бармын, Telegram'дан дагы бармын. Көрүп калсаңыздар, катталып коюңуздар. Көрүшкөнчө ассалам алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеништүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.